وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات. Üç nerse бар дейді, бұлар munjiyat. Bizde құтылтады екен үч нәрсе. Үч нәрсе бар дейді, muhlikatun. Bizde birotolo құрытып жоқ қылады. Үч нәрсе бар дейді, даражат. Бізге ошол үч нәрсені жасай тұрған болсақ, біздің даражабыз көтеріледі екен. Дағын үч нәрсе бар дейді, ошол үч нәрсені жасасақ, бізге кафарат болады екен. Біздің күнөөлөрүбүзгө кафарат болады. Эми ошол бизди кутулта турган үч нерсе не десек, аммал мунжияту фа хашиятуллахи таала фис-сирри вал-алания вал-касту фил-факри вал-гина вал-адлу фир-радаи вал-гадаб. Эми бизди мунжият деп бизди сактай турган үч нерсе бул не экен десек, Аллах Тааладан коркуш фис-сирри вал-аланияти. Жашыруындағын, жана аланият жашырбаганда да. Мисал бұл дегені, біреу көрсөтпөсүңүз дагы, біреу көрсө дагы, ешкім көрбөй турган жерде болосуз бу, бардыгы көрө турган жерде болосуз бу, біреу көрүп калбайбы, караңгыдабы, күндүздабы айырмасы жок. Сиз дайым Аллах Тааладан коркуп жүрүштүгүңүз. Ушул нерсе бизди эмне кылат экен? Мунжият, бизди кутултат тозоготунан. Демек, жашыруун болсун, жашыруун болбосун, биз Аллахтан дайым коркуп жүрө турган болсок, Аллах Таала бизди кутултат экен. Бул биринчиси. Экинчиси вал-касту фил-факри вал-гина. Адам бул дүйнөдө биз жашаганда дайым эле факыр, бечара болуп жашабайбыз. Мезгили келет бай болуп каласың, мезгили келет не болосуң, факыр, бечара болуп калышы мүмкүн. Мезгили келсе, бечара адам бай болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда, ошол бечара болгон учурда дагы, бай болгон учурда дагы ал-кас деген орточо жүрүштүк экен. Орточо. Кээ бирөөлөр мен бечара болуп калдым деп колундагы бар байлыгын жоготуп алып, биротоло чүнчүп өзүнү алдырып берет. Кандай болбош керек дейт. Кээ бирөөлөр бай болуп кеткенде, биротоло кибирик болуп, бой көтөрүп, эч кимди карабай менсип калат. Андай да болбош керек экен. Демек, биз бай болобузбу, бечара болобузбу, кандай болобуз? Айырмасы жок, орточо болушубуз керек. Бул дегени, бечарамын деп эле өзүбүздү биротоло төмөн албастан, баймын деп эле биротоло биз өзүбүздү кибирликти коюп алып, өзүбүзгө кибирликти баасын берип, эч кимди тоготпостон жүрбөшүбүз керек экен. Вал-адлу фир-рада вал-гадаб. Үчүнчү мунжият, үчүнчү бизди сактай турган нерсе, адам адилеттүү болуштугу, ачуусу келгенде дагы, жана разы болуп турган учурда дагы адилеттүү болуш. Бул нерселерди ойлоп карасак, бул өтө кыйын нерсе. Мисалы, кээ бирөөгө келип сизден бир адилеттүү чечим чыгарып бериң деп келсе, сиз эгер настроенияңыз, көңүлүңүз куунак, жакшы болсо, сиз жакшы чечим чыгарып беришиңиз мүмкүн. Эгер ачууланып турган болсоңуз, эмне кылышыңыз мүмкүн? Сиз ачууңузга алдырып, туура эмес чечим чыгарып коюшуңуз мүмкүн. Демек, бул дегени сиздин ачууңуз келип турган учур болсун, же болбосо ачууңуз келген жок, сиз көңүлүңүз куунак, көңүлүңүз ачык болуп турасыз, келип бир чечи бер, ушундай болду деп сизди ортого салып чечи беришти суранган болсо, сиз ошол адилеттүү болуп чечи берсеңиз, ошондо не болот экен? Аллах Таала сизди ушул адилеттүү чечи бергендигин себебинен дагы Аллах Таалам тозоктон кутултат. Демек, үч нерсе ушул мунжият. Жашыруунда болсун, жашырбай, сыр болсун, сыр эмес болсун, эл бар болсун, эл жок болсун, кандай абал болбосун, күндүзү түнү Алладан дайым коркуп жүрүштүк. Экинчиси, бай болосузбу, бечара болосузбу, сиз дайым бирдей абалда карманасыз. Бай болуп, кибир болуп кетпейсиз, бечара болуп бир жолу чөгүп кетпейсиз. Үчүнчүсү, сиз көңүлүңүз жакшы, настроенияңыз бар, жана ачууңуз келет, ошондой абалда болсоңуз дагы сиз дайым адилеттүү чечим чыгарсаңыз.
ошондо 3 нерсени аткарсаңыз, иншаллах, Аллах Таалам тозоктон сактайт. Эми дагы 3 нерсе бар дейт. Мухликат. Бул мухликат дегени ва аммал мухликату фа шуххун шадидун ва хаван муттабаун ва ижабул мар'i би нафсихи. Адамды жок кыла турган, өлтүрүп тозокко түшүрө турган нерсенин биринчиси шуххун шадидун, өтө каттуу сараңдык. Өзү арабтарда бахил деген сөз бар. Бизде бакыл деп коет. Бакыл дейт. Сараң адам да. Бирок шух дегени бул өтө каттуу сараң болгонду шух деп айтат арабтарчы. Бул дегени эч кимге эч нерсени бербеген адам. Каражат жагынан дагы эмес. Керек болсо өзүнүн бир жакшы сөзүнү дагы бакылдык кылат. Жакшы бир туура сөз айтып коюштан, бирөөгө туура жол көрсөтүп коюштан дагы бул бакылдык кылышы мүмкүн да. Ошондой адам, ошондой бакылдыгы бул адамды өлтүрүп жок кылат экен. Экинчиси хаван муттабаун, ээрчилип калган каалоо. Адам өзүнүн нафсини ээрчип, ошол нафси нени кааласа, ошону кылып калыш. Мисалы, урматтуу жамаат, адамдардын, инсандардын арасында ушундайлар бар, каалаганын жасай берет. Нени кааласа, ошону жасай бергендер бар да. Бул ошол өзүнүн нафсиге кул болуп калгандан кийин ал сөзсүз тозокко түшүп калышы мүмкүн. Үчүнчүсү ижабул мар'i би нафсихи, адам өзү менен өзү мындай таңыркап, өзүгө өзү баа берип, өзүнү бир башкача сезиш да. Эжаб деп таажжуб кылыш, өзү менен өзү таңыркана берет. Мен кыйынмын деши мүмкүн, мен дагы мындай болушу мүмкүн, же болбосо мен дайым орозо тутуп атамын, же дайым мен жакшылык кылып жүрөмүн, же болбосо мен дайым ибадатта болуп атамын деп өзүнүн кылган амалдары менен бул адам өзү менен мындай таажжуптанып, ожуп деп коет, өзүнчө бул өзүгө баа берип алыштыгы да. Бирок Аллах Таалам биздин ибадатыбызга, кылган жакшылыгыбызга эч кандай муктаж эмес да. Ошол адамдын өзүгө баа берип алыштыгы бул кылган жакшылыктарынын бардыгынын жок болуштугуна себеп болот. Жада калса ошо кылган ибадаттарга дагы да. Бул оджубу нафс деп коет, адамдын өзү менен өзү таажжуптанып, өзүгө баа берип, өзүгө таңырканып, ошондой кылгандыгы, бул дагы ошол адамды эмне кылат экен? Мухликат, тозокко түшүрөт. Демек, 3 мухликат нерсе: өтө каттуу сараң болгон адам, экинчиси өзүнүн нафсиге баш ийип, ошонун айтканын, нафсинин каалаганын аткарып калган адам, үчүнчүсү адам өзү менен өзү таңыркап, өзүгө өзү баа бериштиги да. Андайлар бар да арабызда. Бирөөлөр кылган өзүнүн жакшылыгы менен, кылган ибадаты менен өзүнчө баа берип калат. Мен ушундай амалдарды кылдым, жетишер мага дегендер болот да. Ал эми аммал даражат, адамдын даражасыны, кадыр баркыны көрүптөрө турган 3 нерсе, бул фа ифшаус салам. Аммал даражату фа ифшаус салам. Эми ошо биздин даражабызды көтөрө турган дагы 3 нерсенин биринчиси саламды ачык айтыш, жарыя кылып эле айтыш. Мисалы, мусулмандардын арасында бирөө отурган болсо, ошонун алдынан өтүп баратып, ассаламу алейкум деп, же отурган жамаат алдыга кирсеңиз, ассаламу алейкум деп саламды жарыя айтыштык. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан, гафш салам, өзүңөрдүн араңарда саламды жарыя айтып, саламды жайылткыла, тараткыла, ортоңордо махаббат пайда болот деген. Бул салам айтыштык, бул мусулманчылыктын бир шиар, бир белгилеринен да, жакшы бир дуа тилектеринен болот. Экинчиси болсо ит'амут таам, бирөөлөргө тамак берип, бирөөлөрдү жедирип ичириштик. Мындайча айтканда, бирөөлөргө да коноктоштук. Үйүңүзгө чакырасызбы, же болбосо кафеге барып тамагын бересизби? Кыскасы бир курсагын тойгозуп, анын артынан милдет кылбай турган болсоңуз да. Үчүнчүсү вассалату биллайли ван насу ниям дейт. Түндөлөрү намаз окуштук, адамдар уктап атканда дейт. Бул дагы өтө адамдын нафсиге оор келе турган иш да. Түнү туруп алып тахажжуд окуштук, адамдар уктап атканда. Демек, сиздин менин даражам көтөрүлүшүнү каалаймын десеңиз, анда сиз биринчи эмне кылышыңыз керек экен? Саламды жайылтышыңыз керек. Саламды ачык, айкын, жар салып айтышыңыз керек. Да ичиңизде эле айтып койбостон. Экинчиси болсо
адамдарға тамақ беріп тұрышыңыз керек екен. Адамдарды үйіңізге шақырасызбы, башка кыласызбы? Үчүнчүсү түнделері намаз окуштуңуз. Ушул 3 амалды аткарып жүрө турган болсок, иншаллах, Аллах таалам даражабызды көтөрүп койот экен. Ваммал кафарат, эми кафарат деп биздин кылган күнөөлөрүбүздүн кечирилиштиге себеп боло тургандары фа исбагул вуду фис сайрати ва нақлул ақтам илал жамаати ва интизару салати баъда салат. Демек биздин күнөөлөрүбүзгө, ката кемчилдиктерибизге кафарат болсун десеңиз, сиз дайым сапарда болосузбу, каякта болосуз, дааратыңызды толук алып жүрүштүгүңүз. Сапарга чыкканда кыйынчылык болуп калат, убакыт жок болуп калат, суук болуп калат, ысык болуп калат. Ошол учурда дааратыңызды шашпастан толук кылып алыштыгыңыз. Экинчиси болсо, жамаатка дайым келип туруштугуңуз. Нақлул ақтам илал жамаати, жамаатка дайым кадам коюп, жамаат менен бирге болуштугуңуз. Үчүнчүсү болсо, намаздан кийин намазды күтүп туруштук. Бардыгыбыз билебиз, бизде бир күндө 5 убакыт намаз болсо, баамдат намаздан кийин бешим намазы болот деп ошону интизар күтүп тура турган болсок, ошондо не болот экен, биздин кылган күнөөлөрүбүздү, ката кемчилдиктерибизге ошол 3 амал кафарат болот экен. Кайталай турган болсок, демек кыйынчылык учурда, сапардабызбы, каякта болобуз, ысык болобу, суук болобу, дааратыбызды толук ала турган болсок, шашкалактабастан. Экинчиси, жамаатка дайым келип туруп, жамаат менен бирге боло турган болсок. Үчүнчүсү, намаздан кийин намазды күтүп тура турган болсок. Иншаллах, азыр шамда окудук, шамдан кийин куптан болот экен деп сүйүнүп күтүп тура турган болсок, иншаллах, биздин ката кемчилдиктерибизге ошол кылган амалдарыбыз кафарат болот. Аллах таалам бардыгыбызга ошол жерде айтылган мунжият деп айткан амалдарды аткарышка тауфик берсин. Мухликат деген амалдардан Аллах таалам өзү сактасын. Аллах таалам даражатыбызды көтөрө турган амалдарды жасаштыкка Аллах таалам тауфик берсин. Аллах таалам ката кемчилдиктерибизди, күнөөлөрүбүздү жасаганыбызда ошолорго кафарат боло турган амалдарды жасаштыкка Аллах таалам жеңил кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин би рахматиhi. Ассаламу алейкум.